Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине берген комментарийинде 2005-жылы Бакиевдин штабында иштебегенин айтты. Ал журналист Лейла Саралаеванын YouTube каналындагы айткандарына жооп берди. Журналист Саралаева YouTube каналында Бакиевдердин башкаруусундагы 5 жыл тууралуу баяндаган. Нынешняя власть двух друзей, Садыра Джапарова и Камчебека Ташиева, тесно связана с кланом Бакиевых. Во время мартовского госпереворота в 2005 году оба были в штабе Бакиева. Оба начали свою стремительную политическую карьеру во время правления Бакиева. Джапаров был советником Курманбека Бакиева, а потом директором агентства. Садыр Жапаров ага жооп берип 2005-жылы Феликс Куловдун штабында иштегенин, кийин Кулов Бакиев менен тандем болгондон кийин анын штабы тарап кеткенин айткан. Мен ал журналистти тааныбайт экем. Мени 2005-жылы Бакиевдин штабында иштеген дегени караңдай калып, мен Куловдун штабында иштегем. Ушуну билбегенден кийин сиздин бул журналист кесиптешиңиз самопал же бир жолу колдонулуп ыргытылган колжоолук сыяктуу журналист экен. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып, тандем болгондон кийин штаб жабылып, баарыбыз тарап кеткенбиз. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2010-жылы элдик толкундоолордон кийин бийликтен кулатылып, үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен.